Акмарал эмне болду? Кечип атат го, саат канча болуп кетти? Ишке чыксам акактап, мына папак, кар калың жап салыптыр. Карыз. Кандайсыз Чолпон эже? Кандайсың Акмарал? Сен каякта жүрөсүң? Эфир башталайын деп калбадыбы? Сен эртерээк келип менен комуз үйрөнөм деп жатпадың белең? Комуз үйрөнөм деген эмне? Мен таптакыр унутуп калган турбаймынбы? Мен негизи эртерээк чыккан болчумун Чолпон эже. Анан эмне болуп кетти? Эшикте ушундай сонун кар жаап коюптур. Анан ал деген жарыкка чагылышканда тим эле керемет көрүнүш болду. Анын баарын чогултуп, тоголотуп, ойноп, сүрөткө тартып, таптакыр убакыттын өткөнүн байкабай калыпмын да. Акмарал, сен менин кичинекей кезимдеги балалыгымды эсиме салбадыңбы? Мен дагы кичинекей кезимде ушунчалык кыштын келишин күтчүмүн да, кардын биринчи жааганын аябай күтүп самачы элем да. Акмарал, кел азыр мындай кылабыз. Достор менен амандашып алалы, андан кийин экөөбүз сөзүбүздү уланталы, кандай дейсиң? Жарайт. Балдар, кыздар, кандайсыңар? Маанайыңыздар жакшыбы? Силер дагы Акмаралга окшоп кардын жааганына сүйүнүп жатасыңарбы? Мына Акмаралдар башын ийкеп жатышпайбы? Акмаралдар негизи эле карды жакшы көрөбүз, Акмарал, кел анда бүгүн сен жакшы көргөн кар, кыш тууралуу сөз кылалы. Кандай дейсиң? Жакшы болот. Бирок мен карды, кышты канчалык жакшы көрсөм дагы мага бир убак жагы бербейт. Кайсы убакыт? Кайсы учур? Эртең менен жылуу төшөктөн турганда уктай эле бергим келет го. Бирок мен андай эмесмин. Мен эртең менен эрте турганды жакшы көрөм. Эрте туруп, көнүгүүлөрдү жасап, машыгып, бул мага аябай жагат да. Себеби дегенде көнүгүү жасаганда адам баласы мындай энергия менен, жакшы көңүлдүү маанайда жүрөт. Чындап эле айттыңызбы? Ооба. Негизи эле чыгармачыл адамдар аябай уйкучу болот деп уккам. Эми ар кандай болот да, чыгармачыл адамдардын көбүнчөсү ырчылардын илхомдору кечинде келиши мүмкүн, ырларын түндө жаздырышы мүмкүн. Ошондуктан кээде түшкө чейин деле уктап калышат. Мүмкүн болушу мүмкүн. Ооба. Акмарал, кел анда эмесе азыр биз тармал менен биргеликте көнүгүүлөрдү жасап, кыймылдатып, көңүлүбүздү көтөрөбүз. Келгиле достор, силер дагы катарга кошулгула. Не кылып атасыңар? Телефон ойнап атабыз. Апек, көздөрүңөр чачап калган турбайбы? Тургула. Болгула, батпатан тургула. Тургула. Телефондорду таштайбыз дагы. Нени баштайбыз? Көңүлдүү көнүгүү. Даярсыңарбы? Анда эмесе, эң алгач көздөрдөн баштайбыз. Анткени көздөрүбүз не болду? Чарчады. Азыр көздөрүбүздү ачып жумабыз. Жумдук. Ачтык. Көзүбүздү жумабыз дагы, колубузду акырын алып келип туруп, акырын массаж жасайбыз. Айландырып. Бирок катуу эмес, жумшак. Эми көзүбүздү акырын ачабыз. Эми үстү жакты карайбыз. Эми оң жакты. Эми ылдый. Солго, өйдө, оңго ылдый. Кандай болду? Жакшы. Көздөр айланып кетти, баш айланып кетти. Эми достор, баштарыбыз айланбаш үчүн көнүгүү жасап коебуз. Оң жактан баштайбыз. Алмаштырабыз. Эми достор, ийиндерге өтөбүз. Алдыга айландырдык. 3, 4. Артка. Эми достор, колдорубузду алабыз дагы, өйдө көтөрөбүз. Эми оңго. Өйдө, солго. Өйдө, оңго. Эми дал ушул кыймылды бат-баттан жасайбыз. Өйдө, оңго, өйдө, солго. Өйдө, оңго, өйдө, солго. Өйдө, оңго. Азыр буттарды иштетебиз. Кана. Сол кол оң бут. Оң кол сол бут. Оң бут, сол бут, оң бут. Солдаттарда басып бартабыз, Эми эркин кыймыл. Не кылабыз? Каалаганыбызды кылабыз. Кеттик. Эми ушул көнүгүүлөрдү күндө жасап турабыз.
Азаматсыңар. Мына бир аз кыймылдап, көңүлүбүздү да көтөрүп алдык, Акмарал. Ооба, аюудай болуп, чейинге кирип албайлы. Канчалык көп кыймылдасак, өзүбүздүн эле ден соолугубузга пайдалуу. Акмарал, сен билесиңби? Кардан муздаткыч дагы жасаса болот экен, уктуң беле? Жок. Кардан муздаткыч жасаса болот экен. Кар көп жааган жерлерде, эшикте аралыгы тосулган жерлерде кардын калыңдыгы 20 сантиметр болгон жер, кардын 20 сантиметр кылып муздаткыч жасап, анын ичине азыктарды сакташат экен да. Айда, кардан муздаткычпы? Ооба. Мен эч качан уккан эмесмин. Адамдардын ойлоп таппаганы жок, Мен да сизге азыр бир нерсе ойлоп тауып берейинби? Достор, уккула жакшылап. Силер муздаткычка сууну саласыңар, аны атайын формаларга саласыңар да, ал катып калат бир нече убакыттан кийин. Анан силер чайыңар ушунчалык ысык болсо, ошол муздаткычтан сууну чыгарып салып коесуңар, силердин чайыңар дароо жылымык болуп калат. Сонун беле? Акмарал, бул деген, буну элдин баары эле билет да. Сенин бул ойлоп тапканың өтпөй калды. Мисалы, муздун ордуна сүт деле коюп койсо болот да. Макул эми. Эмкиде мен достордун баарын таң калтыра турган нерсе ойлоп тауып келем. Макул. Кел анда мен азыр кезекти экспериментти жакшы көргөн, экспериментти жакшы жасаган биздин Наима кызыбызга беребиз. Эмне жасайт болду экен? Чогуу көрөлү. Салам, достор. Силер эмне эле кагаздын баарын жыйнап алып, ороп турат деп жатасыңарбы? Жөн орогон жокмун. Азыр силерге кагаздардан ваза жасаганды көрсөтүп берем. Силерди күтүрбөй эле дароо эле баштайлыбы? Бизге картон жана кагаз керек болот. Биринчи мен көрсөткөндөй кылып, түтүкчө кылып ороп алабыз. Ороп алдык. Эми картондон 5 бурчтук кесип алабыз. Азыр ушул картонго түтүкчөлөрдү чаптап чыгабыз. Маки достор, мен ушинтип чаптап алдым. Азыр кызыктын баары башталат. Достор, вазабыз даяр болду.
Келгиле эми ичине гүл салып коелу. Коз болуп калдыбы? Бүгүнкү көрсөткөн лайфхактарым силерге жакты деген ойдомун. Кийинки көрсөтүүгө чейин жакшы калгыла. Азаматсың Наима. Мына көрүүчүлөр менен чогуу биргеликте гүл салган идиш жасаганды дагы үйрөнүп алдык. Эми жылдыздуу коногубуз менен тааныштыралы. Ал Жекшеев Байхан. Ал бизге Москва районундагы Бешкөрүк айылынан келди. Байхан досубуз джиу-джитсу спорту менен машыгат. Кыргызстандагы өткөн бир нече сынактардын жеңүүчүсү. Маанайың жакшыбы Байхан? Ай, медальдарыңдын түрлөрү аябай көп го. Кел сен жалпы көрүүчүлөр менен саламдашып, амандашып, анан ошондой эле өзүң тууралуу айтып берсең болот. Айт агай. Жакшы келип алдыңбы? Ооба. Кел анда эмесе биз сага суроолорду берели, а сен жооп бер бизге. Джиу-джитсу спорту качантан бери машыгасың? Мен 13 ноябрда 9га чыккам. Анан кийин мен бокска барым келген. Анан кийин бир залга берген менин атам. Анан ошак бокска деп ойлоп калгам. Анан кийин эртең тренировка кылып калсам, тиги джиу-джитсу экен, ама жагып калган. Азаматсың. А сен үй бүлөң, бир туугандарың тууралуу да кененирээк айтып берсең. Канча бир тууганың бар? Биз 5 тууганбыз. 5 бир тууганың барбы? Эжең, байкелериң? Эжедер менен. Эжелериңби жалаң, Бул спортту сен кантип тандап алдың? Сага бирөө жардам бердиби? Үйдө спортко жакын болгон кишилерден бирөө барбы? Атам мында кичинекей кезинде эле воин арбага тренировка кылчу, анан мен ошого берип койдум. Азаматсың. А сен келечекте кайсы эл аралык сынактарга катышкың келет? Олимпиадага катышкым келет. Дүйнөлүк олимпиадага, демек. Байхан, сенин дагы кандай таланттарың бар? Бош болгон убакытта пластилин менен бир нерсе жасайм, кезде ырдайм. Урдаганды да билесиңби? Азаматсың. А мектепте кандай окуйсуң сен, Байхан? Любой бага эле окуп берем. Анда сен жакшы ырдайм деп айтып калдың, бизге мүмкүн ырдап бересиң? Ырдап бересиңби? Кел, кичине ырдап бересиң, Кайсын ырдап берейин? Кайсы ырларды билесиң? Апакем аны ырдап берсем болобу? Болот. Кыскача кылып ырдап берчи бизге, досторубузга, бизге. Уялба, ырдай кой. Алыс кетсем үйүмдөн кабатыланып, күндү түндү уктабай санаңа батып, кара чачыңа картып, бизди чоңойттуң. Рахматымды айтсам да, таманыңнан өпсөм да аздык кылат апакем. Апакемдин маанайы ачык болсун ардайым, оорубачы апаке, узун өмүр каалаймын. Алтын апакем. Ай, баракелде. Азамат Байхан, аябай сонун ырдайт турбайсыңбы? Ооба. Мыктысың. Сен мектебиң тууралуу айтып берчи, кайсы мектепте окуйсуң? Кайсы сабактарды жакшы көрөсүң? Кайсы класста окуйсуң? Мен 4-б классында окуйм. Бешкөрүк орто мектебинде. Азаматсың. А сен бул медальдардын баарын кайсы сынактардан алдың эле? Буну мен Александровкадан эле утагам, өзүбүздүн залыбыздан. Буну дагы өзүбүздүн залыбыздан. Буну Токмоктон утагам. Азаматсың, биринчи орун, Буну да өзүбүздүн залыбыздан утагам. Буну шаардан утагам. Буну Александровкадан. Буну эле шаардан. Байханга бир кол чаап койгойлу, карагылачы, кичинекей жаштайында канчалык чоң ийгиликтерге жетишкен. Азамат Байхан, азаматсың. А сен бизге өзүңдүн Бешкөрүк айылыңды сүрөттөп бере аласыңбы? Ооба. Аяктан деген киргенде эле тиякта бактаракта көп, аба ырайы таза. Анан кийин биздин үйүбүздүн артыбызда Мусаков деген көл бар, ошак келип түшүп кеткиле. Керемет. Макул. Сонун жерде жашайт экенсиң, сонун сүрөттөп берди. Ооба. Байхан, сенин кыялдарың барбы? Эмнени кыялданасың? Мен чемпион болгон кыйладам. Чемпион болгуң келет, демек. А сен ошол чемпион болуш үчүн эмне кылышым керек деп ойлойсуң? Тренировка кылыш керек, сабак жакшы машыгыш керек, демек. Байхан, сен ата-энеңди жакшы көрөсүңбү? Ооба. Ата-энеңе кантип жардам бергиң келет?
мен тренировка эме жалаңдашайын десем эле үй чапчамат, ошо деле бар нары турчу деле өздөй кылышат. Өздөрү кылып салышабы барын, Эрке бала турбайсың банда, сен? Жанда эмеспи? Байхан Азамат мыкты бала экен, Ооба, жардамда берет экен. Байхан, билесиң, биз сага атайын Блиц анкета даярдаганбыз. Бул кыскача суроолор, сен аларга кыска кылып жооп беришиң керек. Даярсыңбы? Кеттик анда. Сен жакшы көргөн каармандар, мультфильмдеги каарман. Братик Рад. Братик Рад. Сага жаккан мультфильм? Билем? Каалаган мультфильмди айтыр. Кайсы жагат сага? Валипак. Макул. Сен жактырган үрчү? Нурлан Насип. Нурлан Насип. Жактырган тамагыңчы? Манты. Мантын жакшы көрөт. Жакшы көргөн сабагың? Матем. Математика. Сага кайсыл жыл мезгили өзгөчө жагат? Күз. Джиу-джитсу же дзюдобу? Джиу-джитсу. Азаматсың. Азамат. Байхан, дагы бир суроо. Сен саякаттаганды жакшы көрөсүңбү? Музейге барып көрдүң беле? Жок. Барып көргөн эмес белең. Барып көргөн. Кайсы музейге барганды жакшы көрөсүң? Самайсың. Билем? Анда мен азыр силерге бир музей тууралуу айтып берем. Бирок бул табышмак болсун, Келгиле анда алдыда көрөлү чогуу. Дерсиңби? Салам достор, силерге жакшы маанай калып, кезектеги саякатыбызды баштайбыз. Мен Илимдер академиясынын биология институтундагы Сапаш Касиев атындагы зоология музейинин алдында турамын. Негизи эле бул музей 1946-жылы калыптанган экен. Ал эми Сапаш Касиев өзү биология илимдеринин доктору болгон. Бул музейде көптөгөн илимий изилдөөлөр жасап, эмгектенген экен. Келгиле анда саякатыбызды баштайлы. Бул музейде жалпысынан 300дөн ашык жан-жаныбарлардын экспонаттары сакталган. Тактап айтканда, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 9 түрү, балыктардын 10, канаттуулардын 246 түрү, сүт эмүүчүлөрдүн 50 жана башка өлкөлөрдөн алынып келген жаныбарлардын түрү 9ду түзөт. Мен силерге алардын баарын азыркы чыгарылышта айтып беремин. Жалпысынан музей 3 бөлмөдөн турат. Биринчи бөлмөдө курт-кумурскалар жана көпөлөктөр сакталган. Бул көпөлөктөр Кыргызстандагы көпөлөктөр экен. Алар бири-бирине алыстан караганда окшош болгону менен, биринчиси экинчисинен аябай айырмаланып турат экен. Канаттары менен. Ал эми бул тропикадан келген, башка континенттерден келген көпөлөктөр. Силер мындай көпөлөктөрдү көрдүңөр беле? Мен биринчи жолу көрүп жатамын. Каралачы, канаттары түстүү, Көпөлөктөрдүн катарында эле биз мына бул курт-кумурскаларды, чымын-чиркейлерди көрөбүз. Алардын ар кандай түрлөрү сакталган экен. Ошондой эле ийнеликтердин дагы бир канча түрлөрү сакталган. Достор, карагылачы, бул деңиз жылдыздары экен. Чын эле жылдыздын формасында, Карасаңар, бул жакта болсо деңиз кирпилери. Бул дагы деңиз кирписи экен. Такыр кирпиге окшойт го биз көргөн. Булардын баары океандарда, деңиздерде жашашат. Ошондой эле моллюскалар. Моллюскалардын чоң экенин карагылачы, аябай кооз, Ал эми экинчи бөлмөдө болсо кызыл китепке киргизилген жан-жаныбарлардын экспонаттары дагы сакталган. Алсак агыл бирс. Бул агыл бирстин музейде сакталып турганына 50 жылдан ашыптыр. Негизи эле агыл бирсти 12 гана мамлекетте кездештирүүгө болот. 1980-жылы Кыргызстанда 2500гө жакын агыл бирс болсо, азыркы учурда аларды кездештирүү өтө кыйын. Достор, карагылачы, кандай гана өзгөчө, сүрдүү жаныбар, Саламатсызбы агай, менде сизге бир суроо бар. Кызыл китепке кирген жаныбарларды кармоого тыюу салынганда, сиздер бул музейге кантип алып келдиңиздер эле? Кызыл китепке кирген жаныбарларды атууга уруксат жок.
Бул көпчүлүк кызыл китепке кирген жаныбарлар, куштар, булар мурунку ат жасалгандар 50-60 жыл мурун. Азыркы кезде бизге уруксат берилбейт. Биздин максат буларды жаратылыштан көрүүгө албайсыңар. Көпчүлүк учурда бул бийик тоолуу жерде байырлаган жаныбарлардын бири. Ошон үчүн буну көпчүлүк жаныбарларды кызыл китепке кирген көбүңөр көрө албайсыңар. Ошол себептен бул экспонаттар мурунтан бери коюлган, силер көрсүн деп, билсин деген мааниде экспонаттарды коюп койгонбуз. Музейде канаттуулардын айтып өткөндөй 246 түрү сакталган. Алардын ичинде силерге алыстан караганда баары бири-бирине окшош көрүнгөнү менен, алар тумшугу, канаттары, буттары дагы көптөгөн нерселер менен айырмаланып турат. Мисал келтирсек, бул жакта арам өрдөк дейт. Бунун деген бир канча түрү көрсөтүлгөн бизге. Алар деген аты менен эле окшош десек болот, анткени карагылачы, бири кичинекей экен, бири чоң экен. Достор, ал эми экинчи бөлмөнүн бул капталында болсо жырткыч канаттуулар сакталган. Бийик-бийик тоолордо учуп жүргөн ителги, бүркүт, таскара сыяктуу жаныбарларды жакындан көрө аласыңар. Ал эми бул бурчунда болсо аркар кулжалар сакталган экен. Ал эми бул тарапта болсо бугу, элик, аю, чочко деген жаныбарлар бар экен. Карагылачы, эликтин кичинекей баласы дагы. Мага бугу аябай жагат. Достор, бул жакта карышкыр козуну жеп атыптыр. Ишенип калдыңарбы? Тамаша кылдым. Бул музей үчүн гана жасалган экспонат. Достор, саякатыбызды улантабыз. Биз музейдин 3-чү бөлмөсүнө келдик. Бул жакта Кыргызстанда жок, башка континенттерден алынып келинген жаныбарлардын экспонаттары бар экен. Достор, ушуну менен Сапаш Касиев атындагы зоологиялык музейине болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө кош кылам. Ай, достор, караңыздарчы, кандай сонун кызыктуу саякат болду, Мен өзүм ушул зоопарктын ичинде жүргөндөй сездим да өзүмдү. Силерге жактыбы, достор? Ооба. Байхан, сага жактыбы? Ооба. Эмнеси жакты? Кайсы жери өзгөчө жакты? Кайсы жаныбарлар? Сен дагы зоопарктын ичинде жүргөндөй өзүңдү элестетип жүрдүңбү? Илбирс жактыбы сага? Элестетсең, ал Илбирс ошол музейде 50 жылдан бери сакталыптыр да. Кел анда, Байхан, экөөбүз кебибизди улайлы, сага суроолорду берели. Сага кайсы дагы жыл мезгили жагат? Жайда. Жай жагабы? Каникул болгон үчүн жагабы? Жай мезгилинде эмне кыласың? Көлгө түшкөндү жакшы көрөсүңбү? Ага. Дагы? Тоого чыгасыңарбы? Ага. Көлгө барабыз. Көлгө барасыңар, азамат. Достор, мен силерге да суроо берейинби? Мен экөөңүздөргө суроо бергим келип жатат да. Мисалы, эгер элестетиңиздер, экөөңөр жээкте балык кармап отурасыңар. Анан бир алтын балык кармап алдыңар деп эсептейли. Алтын балыкты кармап алып, алтын балык силерден суранып атат. Мени кой бер, мен сенин каалаган, сенин каалооңду аткарам деди. Эмне каалайт элеңер? 3 тилекпи? 3 тилек. Жарайт, ойлонуп көрөлү. Байхан, сен дагы ойлонуп көрчү. Эмне каалоону каалайт элең? Эмне айтат элең? Сен ойлондуңбу, Акмарал? Азыр бирөө калды. Бир тилекти эле айтсаңар болот, бир каалоону, бир чоң өзүңөр каалап жүргөн жолуңуздарды күтөм. Кана, Байхан? Чемпион бол. Чемпион болгум келет. Макул, бул биринчиси болсун. Экинчисичи? Мына чемпион болдуң дейли, андан кийин эмнени каалайт элең? Байхандын кыялдары укмуш экен, Мал азамат чоң кыялданат турбайбы? Азамат. Биринчиси чемпион, дагы эмнени каалайт элең? Кайсы бир белгилүү адамды көргүң келет беле? Ага. Ким ал?
Біліп? Сага жаккан спортчуну балким. Жарайт. Сенчи, Акмарал? Мен ата-энемди башка өлкө, негизи эле мен башка өлкөлөрдү көргүм келет. Көп өлкөлөрдү, бардык өлкөлөрдү кыдырып келгим келет. Демек, саякаттаганды жакшы Ооба, көрөт. бардык өлкөлөрдү көрүп келгим келет. Бул менин эң чоң кыялым болсун. Эң сонун. Менин да кыялым ошол. Мен дагы ошону кыялданат элем. Мен да саякаттаганды жакшы көрөм. Сонун нерсе. Эл жер көргөн жакшы да, Эң сонун. Чоң кыялдансаң, чоң нерселерге жетишесиң дегендей. Ооба. Байхан, сен деген мындай өзүң суктанып караган спортчу барбы? Мен кийин ушул спортчудай болсом экен деген. Сен айтып өткөн джиу-джитсу спорттун түрү менен алектенген адам. Бразилис ба ошо? Ошол бразилиялык адам жагабы сага. Ошол адамдай болгуң келет, демек? Азаматсың. Сага кайсы жаныбар жагат мисалы? Ат жагат. Ат жагабы, Эмнеге ат жагат? Атты минесиң, агачка коясың. Тоодо чыкканда, Азаматсың. Мына биздин чолпон эжеге да ат жагат. Мен да атты жакшы көрөм. Ат чындыгында абдан акылдуу жаныбар, Ооба. Жакшы. Байхандын мына ийгиликтерин көрдүк. Азаматсың сен, кичинекей тайыңан ушундай чоң ийгиликтерге жетиштиң. Эми, достор, мен силерге дагы бир кызыктуу маалымат менен бөлүшкүм келип жатат да. Билесиңби, Акмарал, Японияда кардан жасалган музей бар экен. Бул музей деген дүйнө жүзүндө эң жалгыз бир эле музей болуп саналат экен. Мен окуган маалымат боюнча, бардык кар бүртүкчөлөрү 6 бурчтуу болот экен деп жазылган экен да. Бирок алар түзүлүшү боюнча бири-биринен айырмаланып турат экен. Уктуң беле? Жок. Демек, бул музейде деген ар түрдүү формадагы кар бүртүкчөлөрүн көрө алабызбы? Дал ошондой. Жана ошондой эле ал музей мындай муздан жасалган үңкүрдүн ичинде жайгашыптыр да. Кызыгы? Абдан кызыктуу экен. Бирок мен уккандан бир көргөн артык дейт эмеспи? Туура. Биз ал музейди дагы келечекте көрүп келели. Ал эми Достор, мен айтып өткөн музейлерге дагы барганды унутпагыла, Сөзсүз түрдө. Келиңиздер эми. Байхан, сен өзүңдүн туугандарың менен, досторуң менен амандашып, өзүңдүн сага эркин микрофон жолдойбуз. Саламыңды жолдосоң болот. Эркин микрофон, айта кой. Өзүм досторума дагы, бир туугандарыма дагы, апчедериме дагы салам жолдойм. Кайсы досторуңа салам жолдойсуң? Азамат, Байыр, Ариет, Ислам. Ушудай. Азамат экенсиң, Байхан. Биз сага албан чоң ийгиликтерди каалайбыз. Сен азамат экенсиң. Келечегиң кең болсун. Көптөгөн дагы жетишкендиктерге жетише кой, макулбу? Келечекте сени чоң чемпион катары көрөлү. Акмарал, мен байкашымча сен макалдарды көп катыштырып сүйлөйт экенсиң, Ооба, албетте. Мен деген Тилимпоздогу досторубуздун ар бир айткан фразеологизм сөздөрүн, макалдарын жаттап калып, анан кийин аны күнүмдүк турмушта колдонгонго аракет кылам да. А бүгүн кайсы фразеологизм сөздү үйрөнөбүз, айтчы? Келгиле, чогуу көрөлү. Тилимпозго жолдойлу. Сатканчы болду, дагы деле бакпал жок. Эми эфир башталып калса, өзүм жалгыз эмне кылам? Кандайсың, Инфера? Мен кечигип калдым. Эфир баштала элекпи? Бакпал, кайда жүрөсүң? Сценарийни кайталамакпыз да. Сени күтө берип 2 көзүм 4 болду. Кайтчай, мен сени 2 эле көзүң көрүп атам го. Бакпал, достор, эфир башталды. Досторубуз менен саламдашалы. Бүгүн силер менен амандашатканыбызга кубанычтабыз. Инфера, эмнеге 2 көзүм 4 болду дедиң? 2 көзүм 3 болду десең болбойт беле? Болбойт, анткени бул фразеологизм. Ошондо мен урушуп айттым да, Жок, бул кечке күтүү дегенди билдирет. Мисалы, мен эфирге келгениме көп убакыт болду. Ары бери кечке бастым, а сен дагы деле жоксуң. Демек, кечке күткөндө 2 көзүм 4 болду деп айтса болот турбайбы, Анда досторубузга бул фразеологизмди катыштырып, сүйлөм түзгүлө деп айтып көрбөйлүбү? Жакшы болот. 2 көзү 4 болуу. Мен кече сабырды самокатта өздеп кечке күттүм эле, келбей койду. 2 көзүм 4 болуп эле ошол жерден күтүп уктап калыптырмын. 2 көзү 4 болду деген бул мисалы күзгүдөн карап жатканда
өзүнүн көзү эки көз болот. Күскүдөн караса, күскү менен 4 көз болот деп түшүнөм. Анын мааниси очки кийгенде очки менен санаганда 4 көз болгондой болот. Мен үйгө бара турган маршрутканы күтүп туруп, эки көзүм 4 болду. Эки көзү 4 болуп күтүп калдым дегендей. Мен жаңы жылды күтөрүп, эки көзүм 4 болду. Эки көзү 4 болуу. Бир нерсени чыдамсыздык менен күтүү. Азаматсыңар, соннойлорду айттыңар. Өз алдыңарча дагы сүйлөмтүсөңөр болот, ата апаңарга да окуп берсеңер болот. Ушуну менен биздин убактыбыз бүттү. А мен тамак жеп келейин. Жакшы калгыла. Эң сонун кызыктуу азаматсыңар. Акмарал, сен бул фразеологизм сөзү дагы эстеп кал, макулбу? Акмарал, эмне эле кылып жатасың сен башыңды көтөрбөй? Чолпон эже, элестетсеңиз, Элестетип Канададачы 1932 жылы 9 күн бою тынбай кар жаптыр. Анан кийин кардын узундугу болсо бир чоң үйдүн чатырына чейин жетириптир. Чын эле кызык экен. А сен билесиңби, пингвиндер кар жейт экенин? Чын элеби? Балык жейт деп уккам, бирок кар жейт деп эч качан уккан эмесмин. Демек кар дагы тамакпы? Ошондой окшойт да. Же сиз дагы тамашалап жатасызбы? Кар жейби пингвиндер, же балык жейби, кел экөөбүз туура жообун жаныбарым жан досум рубрикасынан көрөлү. Жарайт. Салам достор, кандайсыңар? Окууларыңар жакшыбы? Мен бүгүн силерге эң кызыктуу жаныбар пингвин жөнүндө айтып берем. Дүйнөдө пингвиндердин 18ге жакын түрү бар. Жана алар жер шарынын түштүк жарым шарында гана кездешет. Биздин жарым шарда алар таптакыр кездешпейт. Өмүрүнүн бир бөлүгүн сууда өткөргөн бул жаныбардын денесине эч качан суу жукпайт. Анткени алардын жүнү кыска болгону менен 3 катмар болуп өсөт жана денеге тыгыз жайгашкан. Достор, сиздер билесиңерби? Жер бетиндеги бардык канаттуулардын ичинен бир гана пингвиндер кубактыкка караганда суу чөйрөсүндө жашоого жакшы ыңгайлашкан. Көрүүсү да жакшы болгондуктан кургактыкта турганда суу астында оңой көрүп коюшат. Дүйнөдөгү эң чоң пингвиндер император пингвини. Алардын бою болжол менен менин боюм менен тең. Достор, силер пингвиндин өзгөчөлүгү эмнеде экенин билесиңерби? Ар түрдүү өңдөгү пингвиндердин баарынын аркасы дайыма кара. Мына ушу артындагы кара түстөн улам биз пингвиндер бири-бирине окшош деп ойлойбуз. Ал тургай, өздөрү да ошондой ойлошсо керек. Бул кара түс күн нурун чагылдырбайт жана көбүрөөк жылуулук алууга жардам берет. Элестеткиле достор, бул канаттуулар -60 градуска чейин суукта жашай алышат. Пингвиндердин эң коркунучтуу душманы болуп, өлтүргүч кет эсептелет. Достор, силерге бүгүнкү маалыматым жактыбы? Анда жакшы калгыла.
Борборубуздагы номер 38 мектепте түзүлгөн Ак Шоокум ыр-би ансамбли, тактап айтканда Сатыбаев Абдурахим, Айтбекова Айдана бизге конокко келишти. Жана ошондой эле таланттарга жол көрсөткөн, балдардын чыгармачылыгына жардам берген аккордеончу мырзабыз Ырыскелди Замирбек уулу биздин студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Эң сонун. Бизде суроолорубуз бар, сиздерге камдап койгон. Сиздер биринчи айта кетсеңиздер, бизге кандай жаңылыктар менен келдиңиздер? Биз бул жакка ырдаганы келдик. Ырдап бересиздерби анда эмесе? Биз өзүбүздүн талантыбызды көрсөтүүгө келдик. Азамат, мына эң сонун жооп болду. Анда эмесе суроолорубузду баштай берсек, Акмарал? Ооба. Кыздар, силер өзүңөрдү кыска тааныштырып өтсөңөрчү. Мен номер 38 гимназиянын окуу тарбия комплексинин 5-Б классынын окуучусу Айбекова Айдана. Мен 38 мектеп гимназиясынын 6-Г классынын окуучусу Сатыбаев Абдурахим. Азаматсыңар. Силер бул топко кантип келип калгансыңар? Мен болсо мектептеги ар кандай конкурстарга катышып аткан себеби мени жакшы ырдайсың деп бул топко алып келишти. Агай? Мен 2017 жылдарын бери ырдап жүрөм. Ошентип биздин тарбия завуч чолпон жебиз бияка жөнөттү. Азаматсыңар. Агайыбызга да суроо бере кетсек, Ырыскелди агай айтсаңыз, бул топто канча жылдан бери эмгектенип келип жүрөсүз? Саламатсыздарбы? Бул топ деген 2015-жылы ачылган. Менин азыркы иштеп жатканыма 5 жыл болду. Мен келгенге чейин эле ачылган экен. Бунун көркөм жетекчиси Барпиева Чолпон деген эжебиз. Мен болсом музыкалык жетекчисимин. Менден башка дагы кыргыз элинин аткаруучусу, обончусу Өсөр Козуев деген да агайыбыз музыкалык жетекчиси болуп эмгектенет. Жакшы, эң сонун. Ал эми сиздердин чыгармачылыгыңыздарда сиздердин ырларыңыздарды кимдер жазып берет сиздерге? Көбүнчө бизге детский балдар ырларын Өсөр Козуев агайыбыз жазып берет. Сөзүн дагы, оон дагы ошол агай жазып берет бизге. Эң сонун экен. Силер канча тилде ырдайсыңар? Азыркы учурда мен бир эле тилде ырдайм, бирок кийинки келечекте ар кандай тилде ырдаганга максатым бар. Эң сонун. Мен дагы азыр учурда бир эле кыргыз тилинде ырдайм. Мен дагы чоңойгондо башка көптөгөн өлкөлөрдүн тилинде ырдаган келет, Акмарал мага аябай кызык болуп жатат. Кантип ырдаганыбы? Ырдагандарын уккум келип жатат. Айдана, сен кайсы ырды ырдап бересиң азыр? Мен Самара Каримова эжебиздин менин атам эң жакшы адамын ырдап берем. Анда эмесе достор, келиңиздер чогуу угалы, Алладан келди чиберим, жанатан жан жүрөгүм, санамдын күч кубат демеси, сүрөсөң тирегим, калтырбас аязга ызгарга, таянар тоо аскарым, жанатам жанымда сиз барда, жап жарык карайталым. Аргачанда бийик көрөмүн мен башкада, менин атам эң жакшы Ай баракелди, Айдана, өзүң дагы жакшынакай, үнүң дагы эң сонун уккулуктуу экен. Азаматсың, келечегиң кең болсун, мындан ары дагы чоң жакшы ырларды жаратып ырдап жүрө бер. Ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы, азаматсыңар. Биз суроолорубузду узата берели анда эмесе. Кандай конкурстарга катышкыңар келет силердин? Мен келечекте Россиядагы «Голос» жана «Синяя птичка» деген эл аралык олимпиадаларга катышкым келет. А сен, Абдрахим? Мен көптөгөн эле конкурстарга катышкым келет. Эл аралык конкурстар. Эл аралык.
катышкан конкурстарыңар тууралуу, буга чейин кандай сынактарга катышып келдиңер, буга чейин ошол тууралуу да айтып берсеңер. Буга чейин биз мектептер башка конкурстарга, эл аралык конкурстарга катышып көргөн эмеспиз. Мектеп арасындагы конкурстарда, мектеп арасындагы конкурстарга катышып ырдап жүрүшөт. Агайыбыз дагы кененирээк маалымат бере кетсе, окуучулары тууралуу. Азыр деген булар мектеп ичиндеги класстар боюнча бизде деген сезон менен өз мезгилинде конкурстар болуп турат. Ошол жакка булар ырдап ошол жакта катышат. Ошол жактан жакшы ырдаган окуучуларды биз өзүбүздүн акш окум тобуна тандап алабыз. Эң жакшы экен. Ал эми ошол конкурстарга көп катышып, жакшы ийгиликтерге жетишип аткан учурда окууңар кандай акыбалда болот? Окууну дагы жакшы ийгиликтер менен жетиштирип алып кетип атасыздарбы? Кандай жаңылыктар бар? Окуу тууралуу дагы маек кылсаңыздар. Мен окууда жакшы окуйм, эч нерседен кыйналбайм. Мага бардык окуу, бардык сабактардын бардыгы мен үчүн жеңил да жана кызыктуу. Эң сонун. Азамат, Абдурахим? Мен мурун 5-класс болчумун. Анда жаңы сабактар кире элек болчу. Азыр 6-класс болуп, жаңы сабактар кире баштады. Кичине кыйынчылыктар болот да. Бирок биз силерге ишенебиз, талантыңар бар экен. Абдурахимди дагы уксак. Абдурахим да бизге кандап келиптир, Can kuyurum apa, sen suyurum apa, barasılım apa, ınağımsın, bağbanımsın ata, zor baktımsın ata, korğonumsun ata, çırağımsın apa, daima sen maqtanamın apa, men seni mekkeге alып baramın apa, bir iş bu sen barda dört tarafın çırağımsın ata, bir aytkan sözüngө şattanamın ata, men seni mekkeге alып baramın ata, bilikке жетелейт айткандарың чырагымсың ата. Ай, баракелди, Абдурахим Азамат. Абдурахимдин аткаруусундагы ателем деген сонун ыр болду. Жүрөктөн чыккан ыр болду, мага абдан жакты. Жакшы ырдады. Абдурахим, айдана силер ийгилик деп эмнени түшүнөсүңөр негизи эле? Ийгилик деп бул биринчи сабактарына жетишүү, кийинкисинде чоң окуу жайга тапшыруу, андан кийин келечектеги чоң бир иштин ээси болуу. Азаматсың. Абдурахим? Мен деле ушул сыяктуу эметем. Өзүңдүн каалаган оюңа жетип, окууну бүтүш керек эң биринчиден. Максатыңа жетип, өлкөңө салым кошуп, ушундай ойлоруң бар, демек, Азамат. Келечек деп калбадыкпы? Эми ошол келечекте силер ким болууну кыялданасыңар? Мен келечекте ырчы болгум келет. Ар кандай өлкөлөргө барып ырдагым келет. Мен да ырчы болгум келет. А силердин мындай кумир туткан ырчыңар барбы мындай? Аябай жакшы көрүп, мен ушул ырчыдай болсом экен деп күндө оккан. Дүйнөдөгү жакшы көргөн ырчы. Мен жакшы көргөн ырчым Мирбек Атабеков, Нурлан Насип деген ырчылардар. Мен ошол ырчылардай болуп жакшы ырдагым келет. Мен жакшы көргөн бул Самара Каримова эжебиздей болгум келет. Азаматсың. Ай, Акмарал, мага ырдагандар аябай жакты, сагачы? Ооба, мага да аябай жакты. Ушунчалык жакты, үндөрү да сонун экен, дагы бир чыгарма окугум келип атат да. Сен кандай дейсиң? Мен дагы да ошондой ойлойм. Кимиңиздер ырдап бересиздер? Айдана, Абдурахим. Дагы бирден чыгарма ырдап бересиздерби? Классташкандар. Куплет анан кайырмасын.
Мектебиммен окуткан эжелерим, агайларым, мектебим тарбия алып чоңойтунган мени дайым. Баш ийип тазим кылам, биздейди адам кылган, мектебим сени унутпай өмүр бою сени сыйлайм. Классташ кыздар балдар, кайдардыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, куш болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан куштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ак жолуңар. Айбали, баракелде Айдан, азаматсың. Классташтар деп, классташтар жөнүндө ырдап калбадыңбы? Ошол өзүңдүн классташтарың тууралуу айтып берсең. Сенин классташтарың дагы сага окшоп ырдашабы? Мен негизи быйыл эле бул мектепке келдим. Анан мен мурунку классымда Баяман деген бала бар болчу, ал дагы ырды жакшы ырдачы. Ал да выпускнойдо ушу ырдап чыккан. Үнү дагы абдан сонун. Абдурахимди да уксак. Сен дагы өзүңдүн классташтарың жөнүндө айта кетсең, Абдурахим. Биздин класста 36 адам бар, окуучу бар. Алардын арасынан мен анан дагы Аймерим деген кыз бар. Жакшы ырдайсың. Азыр башка школго көчүп кетти. Санжар деген досум бар болчу класс. Мага абдан кызык болуп жатат да, мына силер ырдайсыңар, чыгармачылыкка жакын, чыгармачылык адамдарды жакшы көрүп, кыялданат экенсиңер. Ошол силердин кыялыңар кандай чыгармачылыкта, кандай жетишкендиктерге жетүү, балким? Кандай сынактарга катышкыңар келет? Кандай чыгармачылыктагы бийиктиктерди багындыргыңар келет дегендей? Мен мындай көбүнчө мен кыялым ырдоо эле. Жана келечекимде көптөгөн кыялдарым бар. Алда кыялдарга жетүү бул менин максатым. Азаматсың. Ал эми силердин мындай бош убактыңарда эмне менен алек болосуңар? Чыгармачылыктан сырткары дагы эмнени жакшы көрөсүңөр? Кандай талантыңар бар? Мен пейзаждарды аябай сонун тартам. Демек сүрөттү да жакшы тартасың да? Албетте. Кийинки коногубуз болуп келгенде сүрөт тартып кел анда, Албетте. Сенчи, Абдурахим? Мен картон жандай эмелер менен бирдемке жасаганды жакшы көрөм. Азаматсыңар, абдан таланттуу. Акмарал, мен байкашым боюнча азыркы өсүп келаткан кичинекей жаш муундар абдан мындай акыл эстүү, таланттуу, чоң кыялдарды алдыга койгон жаштар өсүп келатат, күчтүү албетте. Бул нерсе абдан кубандырат мени. Мен азыр Рыскелди агайга дагы суроо узаткым келип жатат. Рыскелди агай, ушул ансамбль тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, ансамбль тууралуу кененирээк дагы маалымат бере кетсеңиз. Биздин Акшокум ыр-би ансамблинде бир гана ырдаган эле кыздар балдар эмес, биздин тобубузда аябай көп бийлеген дагы кыздар бар. Биз көбүнчө ошо баластанга жана ушундай балдар ырдай турган эфирлерге көп келебиз. Буюрса, жаңы жылга дагы жакшы ырларды даярдап атабыз. Жаңы жылда дагы сиздердин детский каналыңыздарга тартылабыз буюрса. Ушул топко сиздер балдарды кандай жол менен тандайсыздар, кантип кабыл аласыздар? Биз бул топко балдарды кабыл алганда музыка сабагынан бизде мугалимдер 5 мугалим бар. Ошол музыка сабагынан эле балдарды ырдатып көрөлү, ошо жөндөмү бар. Үнүнүн тембри жакшы балдарды өзүбүзгө кабыл алабыз. Андан тышкары жана айтып кеттим, мектеп ичинде бизде ар улуттун ырын ырдоо деген дагы сынактар болуп турат. Окуучулар класстар арасында. Ошол жерден таланты бар, үнү жакшы балдарды өзүбүзгө кабыл алып алабыз. Жакшы, чоң рахмат. Чолпон эже, биз негизи бүгүн мезгилдер жөнүндө сүйлөштүк, кыш мезгили деп. А силерге кайсы мезгил жагат? Айдана? Мага кыш мезгили жагат, себеби кыш мезгилинде жаңы жылда болот, көптөгөн майрамдар болот мен үчүн. Чанады дейбиз, кар чачышып ойнойбуз. Мен да Айданага суроо узаткым келип жатат. Айдана, мына сен ата жөнүндө сонун ырдап кеттиң, мага аябай жакты. Ошол ырды сен кимге арнап, атаңа арнап ырдадыңбы? Атаң тууралуу айта кетсең. Кандайча ошол ырды тандап калдың дегеним го? Мен атамдын аты Айдарбек. Атам мындай кыяк черткен билет. Ошого себептүү бир жолу мен атама арнап туулган күнүндө ырдап бергем. Анан ошондон ары мен үнүм жакшы болгондон кийин ошол ырды атама арнайын дедим. Себеп атам мага мүмкүнчүлүк берген ушул ырдап көрчү деп. Күч берди, ырдап көр деп. Азаматсың. Абдурахим, сен ата энемде ырдап бердиң, а сен ата энең жөнүндөчү? Мен ата энем жөнүндө эме мындай майрамдарда, туулган күндө ырдап калгансың ошол себептен, Азаматсың.
агай сизге суроо бергим келип жатат да. Менин кичинекей балам бар да. Анан кийин ошол ыргак аябай кызыгат. Бирок ошол туура жолду алып кете турган мугалим таппай жүрөбүз да. Мисалы, сизге алып барыш үчүн кандай кылып даярдаш керек балага? Ыр жаттатып алып барыш керекпи? Жада кандай талаптары бар? Ыр жаттатып да барсаңыздар болот. Андан тышкары аябай кичинекей бала ырды жаттоо слабый болсо, если аны дагы мындай фортепиано менен кандайдыр бир ноталарды ырдатып, распевка кылдырып ошентип анын сулухун, жөндөмдүүлүгүн текшерсек болот да. Бир эле ыр жаттоо эмес обязательно. Бирок кызыгы бар болуп, бирок мындай жөндөмдүүлүгү жок болсо. Жок болсо, ошону өнүктүрсө болобу? Өнүктүрсө болот, албетте ага деген бир аз колдоо көрсөтүп түрткү бериш керек. Ырчыларды ырдасаң мындай ырчы болосуң, тигиндей ырчы болосуң деп колдоо көрсөтсө, адан если кызыккан болсо, адан жакшы результат чыгат. Жакшы, чоң рахмат жоопторуңузга. Балдарга суроо бергим келип жатат да. Мына жакында жакшы жаңы жыл сымал маарекелер келе жатат. Силер деген кандай белектерди алганды жакшы көрөсүңөр? Же болбосо кандай белек бергенди жакшы көрөсүңөр? Мен өзүмдүн иним бар. Ал иниме мен консталар подарок эткенди жакшы көрөм. Себеби мен бөөгүм творчество нерселерге абдан кызыгат. Чыгармачылыкта адам жаш кезинен, кат жазат го. Ошондо калоо тилектери бар каттарды алганды мен абдан жакшы көрөм. Жакшы, Абдурахим, сенчи? Мен апама туулган күндөрдө, майрамдарда открыткаларды ошондой берчүмүн. Ошолорду. Сен өзүң кандай белек алгың келет? Берсе бер. Эң сонун. Чоң рахмат. Бүгүнкү келген студиябыздагы конокторубузга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эркин микрофон беребиз. Келгениңиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Конокторубуз менен коштошуп кетсеңиздер болот. Жалпы Баластан телеканалын көрүүчүлөрүнө сырт салам. Ар дайым ушул телеканалды көрүп туруңуздар. Бул канал аябай жакшы өспүрүм, жаш өсүп келаткан балдарга жакшы талим, тарбия берүүчү эфирлерди көрсөтөт. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Анда эмесе эфирибиз ушуну менен жыйынтыктайбыз.